Түз эфир. Азыр бұл түз эфирде мен Садыр Нуркожоевичке, Камчек Кыдыршаевичке, Замир Курамаевичке жана Курманкул Токторлиевичке обращение кылам. Урматтуу достор, өңгөчөсү подписчиги жок фейктер. Мен Ажоозду жамандабайм, Камчек Кыдыршаевич жамандабайм. Ошон үчүн аракеттенбейли койгула, мен жамааттын аттуу көрсөткөнүм. Ошон үчүн бири-бириңерди мындай сураны силерден поделиться кылып калсаңыздар, ушул көрөк кишилер болсо, ошондо кичине эме болот го, Садыр Нуркожоевич менен Камчек Кыдыршаевичке жетет го деген үмүт бар. Ошон үчүн поделиться кылып берсеңиздер, абдан чоң сураныч. Азыр мен биздин президентибизге, Камчек Кыдыршаевичке дагы бир токтоло кетейин. Курманкул Токторлиевичке, Замир Курамаевичке түзмө-түз обращение кылам. Азыр 18 киши эфирде, эми баштай берейин. 20 киши эфирде. Саламатсыздарбы, барыңарга жакшылык, аманчылык каалайм. Фейктер силерге да аманчылык, жакшылык каалайм. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчек Кыдыршаевич, урматтуу Замир Курамаевич, урматтуу Курманкул Токторлиевич, бүгүнкү менин кайрылуум аргасыз кайрылуу. Садыр Нуркожоевич, Камчек Кыдыршаевич, силердин кылып аткан кызматыңарды көрүп атабыз. Ооба, школдор ачылып атат, жолдор жасалып атат, вооружение техниканы абдан жакшы алып атасыңар. Бул жагына силерге чоң алкыш. Мен эки колдоп чаап атам. Реалдуу түрдө келгенде, момча жылдан бери жасалбаган көп иштер жасалып келатат. Силерге бул жагынан абдан кол чабуулар. Эми азыр биякта оппозиционерлер да кирип баштайт, сен деген азыр буларга пакта коюп атасың, тыйып атасың. Мен пакта койгон жокмун. Мен муну реалдуу түрдө айтып атам. Бирок, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчек Кыдыршаевич, сиздин жасап аткан кызматыңарды көргөндөр, түшүнгөндөр түшүнүп аткандыр, көрбөгөндөр көрбөй аткандыр. Мен көрүп атам. ГКМБ системасында мындай эми 100% туура аресттер болуп атат деп айта албайм. Как юрист, как практик катары. Сиз дагы, Камчек Кыдыршаевич, мен юридический мындай познанияларыма билесиз, что мен жөндөн сүйлөй бербейм. Садыр Нуркожоевич, сиз деле мен юридический образованием кандай экенин сиз да жакшы билесиз. Өзүңүз бир кезде сот тандоо кеңешине мага кепилдик бергенсиз. Ошондо сот тандоо кеңешинде сиздин аркаңыз менен ошондо көп мындай мени абдан ошондо сизден зав отдел болуп турганда мага жакшы бир поддержкалар кылгансыз. Силердин кылып аткан кызматыңарга, Садыр Нуркожоевич, мен ыраазымын. Кылып аткан кызматыңарга, жаныңарда тегереңерде жүргөн жан жокөрлөрүңөргө, аферисттериңерге мен наразымын. Анткени силердин атыңар жабынып алып, далай мыйзамсыз иштерге түрткү болуп аткан далай тегерекчетиңизди толтура. Ал жагынан өзүнүн эмеси да бар. Камчек Кыдыршаевич, сизге айтып кете турган сөз, мен сизге өтө ыраазымын. Чын-чынына келгенде мен ыраазымын. Бүгүнкү күнү действительно ГКМБ системасынан жанагы дагы бир кайталап кетейин, 100% козголгон иштен жок дегенде 70% чындыкка
дал келет. Иштер чындыктан туура козголгон. 70%, 30% ГКМБде бул деген просто силердин мындайча айтканда жан жөкөрлөрүңөр болобу, кээ туура эмес мыйзамды түшүнбөгөн опер кызматкерлери же төргөчүлөрү кылып аткан бул сизге минус алып келип аткан 30%. 30% иш ГКМБде өтө туура эмес го. Калган 70%-ын мен авторитеттүү айта алам. Көп акмактарды мындайча айтканда камап атканыңарга туура көрөм. Бирок силерге кайрылуум аргасыз. Мен ошол жерде камакта жаткан өзүмдүн клиенттердин жашоо турмушун же алардын кылган кылмышын актап аткан жерим жок. Мен адвокат катары мен аларды кандай болбосто мен аларга жактаганга барышым керек. Бирок мен биякта силерге аргасыз болгондугум, силерге обращение кылган, кайрылуу жасаганым бул бүгүнкү күнү мыйзамды, баш мыйзамыбызды, конституцияны тебелеген, ошол конституция бекитилген жогорку соттун пленумун тебелеген прокурор, надзирающий прокурорлор, утверждающий прокурорлор, мыйзам тебелеген 1 май район соттун судьялары, мыйзамды тебелеген Бишкек шаардык соттун судьяларына мен аргасыз айтууга мажбур болуп атам. Тергөө МВДнын тергөөсү аман болсун болуп атабыз. Аякта деген эси ГКМБде 70% иштер туура козголуп, 30% туура эмес козголуп атса, МВДнын тергөөсүндө уланда кылып аткан иштер жакшы, молодец. Бирок тергөөсү аман эле болсун. 50%дан дагы ылдый түшүп кетти. 50% заказнойло болуп калды. Ошон үчүн булар мыйзамды тебелеп аткан, баш мыйзамыбызды тебелеп аткан тергөөчүлөргө, баш мыйзамды жана подзаконный акттарды ошолордун баарын тебелеп аткан судьяларга, прокурорлорго чара көрүңүздөрдү суранам. Эртеңки күнү мына азыр кече абдан мындай чоң мындай капа менен түз эфирге чыгып бардыгын айттым элем. Айткам. Бул постановление пленума деген, бул деген баш мыйзамда каралган орган. Аларга карабастан 1 май район соттун судьялары бүт бар эмес, следственный судьяны айтып атам. Следственный судьялары жана андан тышкары кече каралып аткан Бишкек шаардык сотунун коллегиясы чыгарган өзүнүн карганы көзүн чукубайт деп 1 май райондук сот следственный судьянын неправосудный чечимин мындай дружеский порука кылып эптеп ошол өзүнүн коллегиясын сактап калуу максатында чыгарылган чечими бул деген мыйзамды тебелеп салдык деген сөздү билдирет. Эмне биз деген ушу мамлекетте мыйзам артыкпы же карганын көзүн чукубайт, бири-бирин кармайт деген бул мындай коргойт деген нерсе туурабы? Кече 1 май райондук сотунун следственный судья Бекеновдун жасаган, мен да юристмин, керек болсо алардан грамотныйрээк юрист болушум керек. Жана
Бишкек шаардык сотунун коллегиясынын чыгарылган чечимдерине бул мыйзамды, баш мыйзамды жана баш мыйзамда каралган 15 беренесин дагы тебелеген бул өтө туура эмес деген чечимге келди. Бул кылмыш иш. Мыйзамды тебелеген бул кылмыш иш. Бул кылмыш иши боюнча юридикалык бааны ким берет? Жогорку кеңештин депутаттары тууну өзгөртөбүз деп алек болуп жүрөт. Мыйзам бузулуп атканына карабайт. Алар тууну, кыргыздын туусун өзгөртөбүз деп миллиондогон акчаларга Кыргызстан бюджетин дагы жытабыз деп атканга ошону менен алектенип калышат. Бүгүн мен оюмча могу обращениядан кийин юридический отдел бар администрация президента. Ошол жерде юридикалык бөлүмүнүн башчылары пленум Верховного суда деген керекпи бул орган же керек жокпу деген натыйжа чыгарыш керек. Единообразие судебной практики деген нерсени кимге жүктөш керек деген ошонун бардыгын карай турган депутаттар силерге да ушундай суроолор жаралып атат. Тууну карап, ошо тууну обсуждать эткенден көрө ошо силер чыгарып аткан мыйзамдарды карасаңар болот, депутаттар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, силердин кылып аткан иш-аракеттериңерди көрүп атабыз. Эми канчасы жакшы болсо, канчасы жаман болсо, кандай салып аткан болсо, бирок көп жерлери жакшы. Бул жагынан эч бир жаман айта албайм. Камчыбек Кыдыршаевич, сиздин кылып аткан иштериңизди биз көрүп атабыз. Мен мыйзамды сактагыла, мыйзам катары жүрөлү деп айтып аткан киши катары мен сизге эки колдоп кол чаап атам, Камчыбек Кыдыршаевич. Сиз действительно ушунчалык системага кирип кеткен адамдарды чыгарып согуп аткандарыңарга рахмат. Рахматымды айтам. Бирок ошолордун арасынан 70 гана туура эмес козголуп эметкени, бирок мунга сот системасы баа бериш керек болчу. Бирок бүгүнкү күнү сот системасы ГКМБнын төргөчүлөрүнөн, ГКМБнын оперлеринен коркконунан 100% ишти чын деп туруп уруп атышат. Ошолордун баарын айтып аткан бул деген Камчыбек Кыдыршаевичтин личный көзөмөлүндө деп туруп айтып аткан иштери өтө туура эмес. Сиздин атыңызды сатып атат Камчыбек Кыдыршаевич. Мен буларды сиздин атыңызды сатып аткан, Садыр Нуркожоевичтин атын сатып аткан жан жөкөрлөрүңөр, кол астында жүргөн обслуживающий персонал деп да айта алам да, керек болсо. Ошолор силерге жакшылык алып келген жери жок. Алар силерге саботаж кылып атат. Соттор ушундай туура эмес чыгарган чечимдерди баш мыйзамга, бөлөк мыйзамдарга мындай түкүрүп аткан, алар силерге саботаж кылып атат. Ошол жерде сиздин атыңызды сатып алып, жабынып алып, эптеп сиздин сөзүңүз туура болсун деп туруп жалагычтардын баары дагы, булардын баары дагы силерге саботаж. Булар силерге аброюңарды чүрүп аткан. Бул ошол надзирающий прокурорлор ишти карабай туруп, жагдайларды карабай туруп эптеп эле шоу болсун же мындай жакшы эме болсун деп силерге мындай биз могуларды камат деп көп нерселерди туура эмес кылып атат. Алар в первую очередь силерге мыйзамга, силерди саботаждарга түрткү кылып атат. Алар силердин душмандарыңар. Мен силерге душман эмесмин. Именно ошондой акмактар силерге душмандар. Ошолор силерге атайын
жаман көргүзүп атат. Эртеңки күнү аларга өзлөрүнүн иштерин жасап, алтысын алып, же корккондон жасап коюп, муну менен силерге плюс алып келген жер жок. Анткени туура эмес чечимдерди, мыйзамсыз чечимдерге эл наразы. Ошол наразы элдер ошол төргөчүн жөнүндө айтпайт, ошол начальник жөнүндө айтпайт, ошол прокурор жөнүндө айтпайт, ошол сот жөнүндө айтпайт. Ошолор баары айтат. Бул эки достун айтканы деп туруп айтат. Бул эки достун кылганы деп айтып атат. Шектин баары силерге чүрүп атат. Мен ойлойм ушу силерге жетер экен деп туруп. Жетер экен бул. Кудайым берсе жетсе, ушулду окусаңар, окут элеңер. Жакшы болот эле ушуну уксаңар. Бирок мен оюмча азыр ошол туура эмес, мыйзамды тебелеген төргөчүлөрү, алардын начальниктери, керек болсо замдарга чейин, килейген зам министрлерге чейин, азыр бүт министрлерге чейин керек болсо, мага азыр изденет. Азыр бирдеме кылып туруп, эптеп мунун оозун жабыш үчүн деп туруп изденет. Бирок бир нерсени биле жүрүңүздөр. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчы Кыдыршевич, мен силердин душманыңар эмесмин. Силердин душманыңар именно тетигилер. Ошолор силерди жаман көргөзүп атат. Ошолор силерди сазгаттап атат. Силер ошол жакта туруп, ар бир ишке, конечно, илеше албайсыңар, илешпейсиңер. Убактыңар жок. Анткени силердин мойнуңарда килейген мамлекет. Силер мамлекетти ойлонуп турасыңар. А бүгүнкү күнү болсо, алар ар бир нерсени текшерген убактыңар да жок. Караганга да колуңар жетишпейт. Бирок ошондойлор, дана ошондойлор, ит акмактын кылып аткан ошондойлор. Урматтуу Камчы Кыдыршевич, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Курманкул Токторалиевич, өңгөчөсү урматтуу Замир Курамаевич, силердин судьялар, Замир Курамаевич, силердин судьялар аман эле болсун. Ошол жерде тааныш дос деп көбүн алып келип алдыңар. Көбүн ушинтип жакындатып алдыңар. Мындайча айтканда, көп бездарный судьяларды алып келип алдыңар. Райондук сотторго төрага кылып, кээ бир сотторго төрага кылып тим эле ичи ойнуңа чейин кирип кеткен шулундарды төрага кылып коюп алдыңар. Мына ошолордун азабынан, именно ошолордун азабынан силерге жаман сөздөр тийип атат. Мейли, азыр тияктагылар азыр мен жөнүндө жаман аштат, азыр министрлериңер, зам министрлер, начальник следствия, тияктардын баары эптеп туруп мен жамандайт. Силерге жамандайт. Силерге мен жөнүндө алып келген информациялар бардыгы тең, жалган, бардыгы тең, интрига, эптеп туруп, мени жаман көрсөтүп туруп. Мында ачык айтпасын, бетке айтпасын деп. Кыргызда эч жактан бери калган сөз бар. Душман сүйдүрүп айтат. Дос күйдүрүп айтат. Ошон үчүн мен силерге дагы айтып кетет элем. Садыр Нуркожоевич, Садыр Нуркожоевич, Камчы Кыдыршевич, Курманкул Токторалиевич, Замир Курамаевич. Карагыла. Сот системасы толугу менен өлдү. Мыйзамдарды карабай калды. Бир гана телефондон эмне указание болот, ошолорду эле кылып калды. Ошонун баары бүт силердин атыңар менен жабылып аткан. Силердин атыңар менен жабылып алып туруп, монтип телефондорду чалат. Ошолордон кутулгула. Ошолордон кутулмайын, силерди күндөн күнгө жаман көргөн эл жаман көрө берет. Мен силерге айтып коеюн, дос күйдүрүп айтат. Мен силерге против чыкпайм эч качан. Против чыга тургандай эле мен киммин? Мен просто акыйкат болсун, мыйзам болсун. Мыйзам түрүндө менин клиентим виновен болсо, мыйзам түрүндө жооп берсин.
бирок мыйзамды тебелебесин. Телефондон корккон үчүн, акча берген үчүн коркпосун. Мыйзамдыкты сактайлы. Кечеки болгон окуя бул деген мыйзамды түзле түп-түз тебелеп салганды. Бул деген төргөчүнүн кысымын төргөчүсүн сактап калыш үчүн. 1 май район сотунун судьясын сактап калыш үчүн кече Бишкек шаардык сотунун коллегиясы Пленум Верховного Суданы Конституцияда бекитилип көрүлгөн обязательный деген нерсени тебелеп туруп. Кече булар кылмыш ишин жасады. Бул мен юрист катары авторитеттүү айтайын. Бул кылмыш иш. Бул организованная преступная группировка. Следователь, утверждающий прокурор и судья. ОПГ деген статья бул бир гана криминалитетке каралбайт. ОПГ деген статья өзүнүн диспозициясында бүт барын карайт. Бул государственный службада да карайт. Бул деген криминалитетте да карайт. Бир гана ОПГ эле жалаң эле криминал иле бергени болбойт ОПГны. ОПГны илиш керек төргөчүгө, утверждающий прокурорго, судьяга, анан ошол жакта отурган гособвинительдерге дагы. Анткени алар деген жок деп айтпаанын ордуна кайта ошонго ооба дейт. Барып туруп, ой, бул зам генеральный, муну кокуй, муну зам генеральный, муну жазды деп айткан, жазды, кол койду. Биз гособвинительдер, биз зам генераль против айта албайбыз дегендерди. Булар эмгиче түшүнбөй атат. Судьялар да эмгиче түшүнбөй атат. Эртең күнү келип калса, эртеңки күнү ошол простой следователь, мен процессуальное лицо деп айтат. Простой следователь жооп берет. Эртең күнү простой судья жооп берет. Эртең күнү простой гособвинитель жооп берет. А чоңдору болсо за это отвечает, bizde УПК боюнча за это отвечает төргөчү, за это отвечает гособвинитель, за это отвечает судья деп. Ошон чыга беришет. Ошондуктан урматтуу биздин ажо Садырова, Камчыбек байке, Иманкул досум, Замир байке, өзүңүзгө не обидно, Замир Курамаевич, өзүңүзгө не обидно? Пленум Верховного Суданы биринчи инстанция судьяңар менен экинчи инстанция судьясы тебелеп салып атат. Жогорку сот судьялары, силер эмнеге чогулуп атасыңар антип пленум өткөзөбүз деп. Силердин пленумуңарды эч ким карабаса. Мен ойлойм, могу выступлениядан кийин Генеральный прокуратура изилдеп чыксын. Мен көрсөтөм барын. Курманкул Токторалиевич, чакырыңыз мени. Мени чакырып эле жүргөнсүз. Экөөбүз деген Бишкек шаардык сотто чогуу эле иштегенбиз. Мени тааныбасаңыз бир жөн, чакырыңыз мени. Мен сизге көрсөтөйүн ошону. Замир Курамаевич, запрос кылып көрүңүз кечеки иш менен, мен кайсы иш менен кече ызы-чуу салганымды. Мен өзүм подзащитныйымды актап аткан жерим жок. Ооба, күнөөлүү. Мыйзам түрүндө айтат. Бирок мыйзамды бузулганына жаным кашайып атат. Мага демек берип салсын, срок берсин, следствие берсин срок. Мен бул жумушум, мен анын актаган аракетин кылам. Бирок баарын мыйзам иретинде жасаганыбыз жакшы. Кечеки Бишкек шаардык сотунун коллегиясы, кылган кылыгы бул деген 1 май район следственный судьяны сактап калыш деген сөз. 1 май район судьясы, следственный судьясы алып туруп следовательди сактап калыш, анын начальнигин сактап калыш. Бул жөн калбайт. Мен мул боюнча бар токтобойм. Мага изденесиңер, мен жөнүндө бокту куясыңар, куя бергиле. Бирок Садыр Нуркожоевичка, Камчыбек Кыдыршаевичка ошолорго жетсин.
мен үнім жетсін. Қолдан келсе жеткізіп берілечі. Курманкул Токтуралиевичке жеткізіп берілечі мен үнімді. Замир Курамаевичке жеткізіп берілечі. Ошону жеткізіп берсеңер, мен рахматымды айтат элем. Бирок саботажниктердин барын жоопко тартыш керек. Сотун, прокурорун, төргөчүсүн, начальниги болобу, кимиси болобу, барын алып келиш керек. Ответственностька. Мен көп нерсени дагы унчукпайм, көп эмелер боюнча. Кандай гана следствиялар, кандай гана фигураларды лепить этет. Анын баарын еще мен айтып берем. Кандай гана бул акча үчүн момунда оюндар жасаган, анда айтып берем. Көп нерселерди берем. Талипо, Малипо, течеден керек болсо айтып берем. Бак, Талипону кандай кылып туруп ит кылганыңарга чейин айтып берем. Ошон үчүн урматтуу Facebook колдончулар. Ушул мен обращениямды Садыр Нуркожоевичке, Камчек Кыдыршаевичке, Курманкул Токтуралиевичке и Замир Курамаевичке жеткирип бериңиздерди суранам. Бирок бул сотторду, мындай тергөөчүлөрдү, мындай судебный коллегия, Бишкек шаардык соттун коллегиясын бүт барын токтотуш керек. Буларды токтотпосок, ушунун баары болгону боло берет. Имидж, бунун имидж сотторго, жаман имидж сотторго эме, жаман сөз сотторго калбайт. Жаман сөз ушу 4 кишиге калат. Силер мага жакын адамсыңар, мен ошон үчүн силерге айтып атам. Силер мага жакын адамсыңар. Ошон үчүн төрттөн жакын адамсыңар. Ошон үчүн күйүтүп мен айтып атам. Силерге именно бок таштап аткан, жаныңарда жүргөн, ошо силердин исполнительдериңер жана жан жөкөрлөрүңөр. Ошон үчүн жакшы бир карап койсоңуздар. 1-Май район сотун жакшы бир карап койсоңуздар. 1-Май район соту вообще эле кошмар болуп калды. Элдин баары уже сотко келгенде, бул 1-Майда уже мынтип коебуз. Любой менин коллегам айтып берет муну. Любой коллегам айтат, 1-Май район соту, там же сейчас позвонят, скажут, то будет, деп коет. Мына ушул акыбалга жеттик. Мен ойлойм, бул жетет. Рахмат укканыңарга, чоң рахмат.